Özalak'ın yüzü. Ayrı hükümeti yüzü. Hazırlığa hakim geldi. Ben sıradırı hakimge uşunday cevap bergim geldi. Eğer de sen alay ayının hakimisin mi? Alay elinin. Bирок sen Ахмат Бектин тагдырын чеч алсаң, ушул жерге келип элдин астында сүйлө. Ахмат Бектин тагдырын чеч албасаң, ушул бойдон эле кете бер. Себеби сенин астыңа барганбыз. Ахмат Бектин тагдыры чечилген эмес. Сен ошондо дагы Текебаевка чыгып, Черес Туманов аркылуу Текебаев менен сүйлөштүм. Туманов аркылуу сүйлөштүм. Текебаев не dedi desek Tekebаевдин жообун айткан эмессиң. Текебаев керек болсо элиңи тынчыт, болбосо креслону бошот деген сөздү айтса керек сага. Ошон үчүн сен ошондо деле чечилген эмес, бул маселени сен азыр деле чечпейсиң. Бизге Ахмат Бектин тагдырын чече турган керек болсо президент өзү келсин. Мен ушул сөздү айтмакчымын. Эми урматтуу туугандар, баардык мындайда түшүнөбүз. Эми мен сиздерди угуп атам. Сиздер да баардык угуп тургула. Омондорду эми мен киргизбеймин омондорду. Омондор өздөрүнүн министрлери бар. Өздөрүнүн командирлери бар. Буларды кимдер жөнөтө турганы. Мына кече ушул кирип келген экен. Жогорку Кеңештин депутаттарын Адиледа эжеда чыкты да, талай ушундай болуп атыптыр. Айткыла дегенде мына кече саат 6-да жол тособуз деген билдирүүнү мен мына айыл өкмөт аркылуу алдым берген экенсиздер. Аны мен жогорку органдарга жеткизип, саат 2-де баягы токтогул сатылганды 150 жылдык болот деп аксакалдардан берден барган губернатор да ошого катышып коюп туруп келем деген. Ошондо келер менен саат 5-те келди, мен айттым. Ушу эл менен милицияны кагыштырбайлы, милицияны биринчи өчүрүп алып кетиңиздер деп мен айттым. Аким улум, рахмат сага. Кудай өмүрүңү берсин, ден соолугуңу берсин. Элди сыйлап келип атасың. Сен да биздин алайдын кулунусуң. Ишиңе ийгилик болсун, үй бүлөңдө бакты таалай болсун. Бизди сыйлап келгениң үчүн рахмат. Кызматыңа Алла разы болсун. Сен болбосоң туура, сенин ордуңда башка аким болсо деле ушундай болот эле. Силер эми мамлекеттин кызматын аткарып атасыңар. Мамлекет биздин сөзүбүздү укпай атат. Бая жыргаганыман жылкы кайтаратым дедим дегендей, биз жыргаганыбызда мына кемпирлер темселеп келип атабыз. Чал кемпирлер, мына жаш балдар тиргилигибизди таштап келип атабыз. Жаныбыз ачышып атат. Бийликке канча жолу барып атабыз, көрүп атабыз, телевизордон угуп атабыз. Ушу криминал деген киши сойгуч Батыкаев жатанда күчтүү кылмыш келбекен, келдибек. Батыкаевдин жалаң өздөрү жөнөтүп коюшат дагынан кийин. Niçin bizden önümüz tutmayın? Biz kendimizi atışıp atar, ölgüce durarız. Yediye kutal, bizden astımızda. Olmasa yersin Atanbay. Atanbay'ın talasında söylediğin söz var. Ben silerdi özümde söyleyip atam, özümde baydı atam degen ben televizordan uqqam. Значит, biz ögöy. Oştuklar ögöy. Buna oş kanca, 3 aydan beri gazı yok, sveti yok oturar. Olmasa görsün bizde, Kırgızistan'da. Kızayın avuk ayağına kolonya olup gidiyoruz. Gitmeyiz, Ahmet Bey kastımızga gelmeyince gitmeyiz. Rahmat sana. Demek ben aytarım oşu. Mınanı bardığımız çıkardı gerek olsa. El bardığımız çıkardı. Mına joldu açık koydu. Mızal жерinde bir çekerak tırıp televizyondan çakıraylı bolgan yerdi. Çakırıp durup aytaylı. Buna men aytarım. O televizyondan gelmez. Emin aytatalım. Ben geçe gelaytırdı. Geçe gelaytırdı. Saat 3'e çeyin geldi. Şunda kavarda aytıp joldu tospayız degenden gelaytırdı. Anan emin tosp algandan keyin kayra arka kaytıp ketişti açıkçası. Kaçan açıkanda ben bolgan sözün bolganda aytıp otam. Kaçan joldu atsa barıp telefonla süйлөшөбүz otam. Ben bolganda aytıp tuğanda. Bolganda aytıp. Biri-biribizge mınday жаман сөздө деме кылбайм. Ben bolgan нерсени aytıp tuğanda. Аксакалдар барып кирди. Аксакалдардын суроосу дагы канааттандырылган жок. Бул бир эле Атамбаев менен Текебаевдин жасап аткан иши. Ахматбекти ушунчалык кармап турган. Өкөнү эң күчтүү чыккан Ахматбек оппонент булардын. Анан сен эми жолду ачпай. Биз бул акыркы шансыбыз, бул келип жолдун ортосуна кыргыз үй тигип, жолдун ортосуна жатып алган
бийликтин биздин жакшы сөзүбүздү укпаганынан ушул жолго барып атабыз. Ушунда дагы келеби деп. Дагы келип сен ошо алайдын кулун экен деп сени өзүңө түртүп коюп атат. Керек болсо, кыйын болсо, ошол Атамбаев келсин, кече мисалы мына Гүлчөгө келмекчи, Гүлчөгө келген жок. Келсин Атамбаев келсин, Текебаев келсин, кыйын болсо, Текебаев келбейт, алайга өтпөйт, чыйыр чыкпан өтөлбөйт, ошко келип кетиши мүмкүн. Мына элдин арыз муңун угуш керек. Бул элдин акыркы шансы. Эл эмне дейт? Эл чечет. Муну тууган уругу дагы отуруп алып бул жерде жолду ачайлы деп атат, аш деши мүмкүн. Эгерде аш деген жакын туугандары болсо, ана кыргыз үйгө барып отура бергиле. Эл өзү чыккан бул жерге. Эл чыккандан кийин ээрчип келди туугандары. Ошон үчүн эл чечет. Булар ошого көнүп калышкан. Булар бийликтер жалаң кан менен келип көнүп калышкан. Эгерде бул жерден бирөөсүнүн, экөөсүнүн каны төгүлсө, алардын бардыгынын канын төккөнгө мына жерде жигиттер бар. Бардыгына күчүбүз жетет, Куда кааласа. Бардыгынын канын ичкенге мына алай эли улуу эл. Келечекте канча деген муундарыбыз өсүп келатат. Канча деген палбан, канча деген даткаларыбыз өскөн бул жерде. Биз эч качан улуу жолборс колдогон жигиттерибизди эч качан ал жерге камагына, түрмөгө темирик толтуруп калтырып коюп ушул жерде турбайбыз. Биз бул жерде дагы турабыз. Ош Бишкек жолунда да турабыз. Керек болсо Ак үйдүн ичинде да турабыз. Мен эч жерден коркпоймун. Мына менин досторум, мына менин элим. Эч качан да кайтпайбыз биз. Nazır eken unutup kalkmın. Biz Kırgız elin, alay elin korkutkuşan, alavur Tacikistan'ı korkutu oşala koymayın, amandan kıyın eken meyil senesi tavuk koymayın. Kırgız kadınların içeri vatat, uğur vatat, örtülü vatat. Var,